Салам достор, бүгүн сиздер менен биз Табо сайтынан биринчи товарыбызды сатып алабыз. Албетте ал үчүн бизге сөзсүз түрдө банковский картабыз виза болуш керек деп буга чейинки видеодо айтканмын. Албетте биринчи товарды сатып алуу үчүн биз кандай гана жолдорду баспадык, Кытай Мутайың менен нары бар деп телефондорго төрүп жатып алган күнүбүз канча болду. Кайра эртеси күнү эле бирөөлөр сатып алатканын көрүп, неге мен сатып ала албайм деп кайрадан башыбызды мыкчып отуруп ушул жолго келдик. Андыктан товар тандап алган болсоңуз, виза картаңызды колуңузга кармаңыз, дагы жакыныраак келип отуруңуз десем, ансыз деле сиз телефонуңузду монтоп отурсаңыз керек. Деп тамашалашып коеюн, эми баардыгыбыз эле тамашаны түшүнөт болушубуз керек, капа болбойсуздар. Так, тамаша болбосо жашоо кандай болсун, Так, Табого кирдик, корзинаны басабыз дагы биз сактап койгон товарлардан. Мен ушул детский тройканы тандап койгонмун. Магазиндин отзывдарына жана мына оценкаларына сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Ушул эле магазинден ушул сыяктуу тройкаларды тапсак болот. Тройка эмес, булар даже мына 4 нерседен турат экен. Мына бут кийими, шапкасы, еще шымы анан үстүндөгү менен. Мынакей мындай сонун свет жакты, сонун свет экен. Жазга кызым кийинтип алып, ушинтип жүрсөң өтө эле арзан экен, бирок качествосын көрөбүз буюрса келсе. Мен сыра мына ушуну тандап койгом, азыр ушуну заказ кылабыз. Мына мында башка светтери бар экен. Көк свет бар экен, серый свет бар экен. Вроде бы нормально көрүнөт, эми түлөп кетпесе эле болду. Мынакей мына жерден светтерин тандайбыз. И размерин сөзсүз түрдө. Мына мен азыр 95 сантиметрин тандаймын. Анан достор, мына жерде турат. Биз тандап коюшубуз керек каргону. Мен мына жерде уже тандап койгонмун каргону. Если каргоңорду алмаштырсаңар, адрести алмаштырсаңар, ушул жерде бассаңар, мынакей башка адрестер чыгат. Буга чейин силер сактап койгон карголор. Менде 2 каргонун адреси бар. Мынакей мен азыр ушинтип жылдырсак болот. Мен биринчи эле адресимди тандайм. Ушул адрести мынтип тандайбыз дагы. Мына светти да тандап коеюн, фиолетовый светти. Анан ушул желтый кнопканы басабыз. Болду, желтый кнопканы басып күтөбүз дагы. Карагыла, эми мына жерде, мына кошелектин сүрөтү турган жерге биз картабызды толтурабыз. Ушул жерди бассак, мынакей достор, карта жана Alipay деп чыгып калды. Alipay аркылуу дагы сатып алсак болот. Кандай учурда? Эгерде сиздин картаңыз обычный карта болсо, виза эмес болсо, Alipay аркылуу дагы сатып алса болот. Мен силерге азыр виза карта менен сатып алганды көрсөтүп берем. Мына карта деген жерди тандап алабыз дагы. Күтөбүз, загрузка болуп жатат. Виза картаңызды аласыз дагы. Бул жерде мына биринчи строгуна 16 цифрадан турган номерди жазабыз. Экинчисине картабызда кандай жазылса атыбыз, фамилиябыз, ошонун баарын англисче жазабыз, Андан кийин болсо 4 цифралуу срок годности картанын. Ошону жазабыз ушул жерге. Эң акыркысы бул картанын артындагы 3 цифралуу код. Аны мен бул жерге жазып сактаймын, бирок бул жака көрсөтпөйм. Сиздер сөзсүз түрдө ошону жазып көк кнопканы бассаңыздар, мындай болуп сакталып калат. Көрдүңүздөрбү, мына мен картам сакталды, виза деп турган биринчи. Ушуну тандап коебуз, мынакей, ушуга галочка кылып туруп, мынакей. Көрдүңүздөрбү, сакталып калды. Бул товарды сатып алышыбызга бир эле кнопка калды. Ушуну бассак, ушул товарды сатып алган болобуз. Мен азыр бирок муну баспаймын, себеби мен сүйлөшкөн каргонун Кытайдагы склады иштебей жатыптыр.
азыр заказ кетирбей тургула дегендиктен мен азыр заказ кетире албайм. Алар февралдын башынан баштап гана заказ кетирсек болот экенин себеби азыр жаңы жыл болуп ошого Кытай жабык экен. Мына ушундай достор, баардыгы жөп жөнөкөй, сөзсүз түрдө бир сыйра өзүбүз ката кетирсек дагы сөзсүз түрдө биз басып өткөндөн кийин гана аркабызда карасак оңой болуп калат көпчүлүк нерсе, туурабы? Ошондуктан эч качан ката кетиргенден дагы коркпогула, рисковать эткенди билишибиз керек экен. Эмнеси болсо дагы эмне гана заказ кылбаңыздар, товарыңыздар аман эсен колуңуздарга келсин демекчимин. Дагы бир айта кетчү нерсе, түшүнбөгөн сурооңуздар болсо комментарийге калтыргыла. Өзүңүздөр байкаганыңыздардай мен баардык суроолорго жооп берип атам. Кээ бирлери акыркы күндөрү WhatsApp номериме дагы жазып башташты. Ал жактан да жооп бергенге аракет жасап атам. Көпчүлүктүн суроосу бул курсуңуз барбы деп сурагандар бар. Жок, менин курсум жок эч кандай. Мен баардык нерсени акысыз ушул жака жүктөйм. Андыктан YouTube'дан гана күтүңүздөр. Ушул жактан мени колдоп коюңуздар, класстарды басып, подпискаларды кылыңыздар. Барыңыздарды жакшы көрөм. Кийинки видеодо жолугушканча.